Амансыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчүлөр. Турсуналиева Назгүл каналы сунуштайт. Сүйүү белеги, 2 бөлүм. Автору Кундуз Биримкулова. Сырттагы ызы-чуу акырындап басылып, шыбырашкан үндөргө кулак төшөп бөлмөдөн чыкпай турганга тынчым кете баштады. Ошол учурда агам Расулдун «Айжан гана» деген үнү угулду. Ушуну эле күтүп турган мен бөлмөдөн атып чыктым. Агам Расулду көрүп чоочуп кеттим. Бети башы көк ала экен. Жүгүрүп барып агамды кучактап, «Сага эмне болду?» дегенче сырт кайрадан ызы-чуу боло түштү. Заматта эмне болгонун түшүнбөй калдым. Эшик ачылып, узун бойлуу 2 жигит кирип келип бизге тапанча кезеп туруп калышты. Данияр мени колумдан өзүнө тартып, өзү алдыга чыкты. Мени алардан далдаалап, «Силерге эмне керек? Сырттан сүйлөшөлү» дегенге болбой эле тиги 2 жигит биринен сала бири ок чыгарды. Атылган ок, жерге жайылган кан, топ-топ деп жыгылган денелер мени эстен тандырды. Кулагым чыңылдап, жарык жалп өчтү. Ары жагы эмне болгонун билбейм. Эсиме келип көзүмдү ачсам, жандандыруу бөлүмүндө экенмин. Мени тегеректеп ак халатчандар курчап турат. Мага эмне болгону түшүнүксүз. Агам Данияр кайда экени белгисиз. Бул туңгуюк дайынсыздык мени кыйнап. Мен кайдамын? Мага эмне болду? Агам кайда? Даниярга эмне болду? Мени кое бергиле. Аларга эмне болгонун билишим керек деп тыбырчылап, дарыгерлердин ишине жолтоо болуп, чаң сала баштадым. Айым, тынчтаныңыз. Сизге кыймылдоого болбойт. Өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн биздин ишке тоскоол болбоңуз. Жакындарыңызды, балдарыңызды ойлоңуз дегенде эсиме Амор менен Амора түшүп, кыймылсыз тынч жатып калдым. Скалпелдердин шакылдаган дабыштары, кандайдыр бир аппараттардын чыйкылдаган үндөрү угулуп-угулбай, жаным жай алып, жок болуп баратты. Мындай абалда канча жатканымды билбейм. Эсиме келип көзүмдү ачсам, маңдайымда Даниярдын карааны көрүндү. Башынын баары ап-апак бинт менен оролгон. Өңү куп-куу болуп менин колдорумду кармалап, менден көзүн албай тиктеп отурган экен. Менин көз ачканымды көрүп, «Дарыгер!» деп кыйкырып чакырып, мага «Эч жериң ооруган жокпу? Жакшы элесиңби?» деп мен үчүн кабатырланып жатты. Менин оозум кургап, каным катып калган экен. Араң үн каттым. Суу. Данияр сол жагына сылтып басып, тумпочканын үстүндөгү чайнектен чыныга суу куюп мага түтүкчө менен ичирди. Ал анча болбой эле дарыгер медайым менен кирип келип, менин кан басымымды, дене табымды текшерип, «Баары жакшы. Сизге кыймылдоого болбойт. Тигилген жерлериңиз ачылып кетпесин. Туура эмес кыймыл жасабаңыз. 10-15 күндө гана баса баштайсыз. Азыр кыймылсыз жата туруңуз. Баардык нерсе жаткан жериңизде болуусу керек» деп чыгып кетишти. Мен агам жөнүндө бир нерселерди суроодон коркуп жатып, акыры тынчымды алып койбой жаткан суроону Даниярга узаттым. «Данияр, Расул гана. Агама эмне болду?» Данияр үнсүз башын жерге салып, «Мени кечир, Айжан. Мен сөзүмө тура албадым. Расулду жоготуп алдык. Ал эми арабызда жок. Мени кечир» деди. Уккан кулагыма ишенбей, көз жашыма ээ боло албай, көпкө буркурап ыйлап үнсүз жаттым. Акыры бары үн каттым. «Данияр, мен баарын билгим келет. Агама эмне болду? Ал эмне кылып койду? Мага баарын ачык айтчы». Данияр. Расул мындан 10 жыл мурун кумар ойноп, көп суммада акчага карыз болуп калган. Ал акчаны төлөй албай жүрүп, эч кимге айтпай жүргөндө карызы 2-3 эсеге көбөйүп кеткен. Анан ошол Расулдун иштерин билген Акмат аке аны куткаруу аракетин кылган. Бирок аракети ишке ашпай, анын түбү банкрот болууга алып келген. Айласыз атама жардам сурап кайрылган. Карызга акча алып, Расулду куткарууга аракет кылган. Ал аракети да оңунан чыкпай, коркутуулар болуп, акыры менин атамдын өлүмүнө алып келди. Биз жер тилкелерин сатып алып, үй куруп, аны кайра сатыкка койгонбуз. Ошол үйлөрдүн документтерин талап кылышкан экен. Ошон үчүн Расул биздин кеңсеге уурулукка кирип, документтерди уурдоого аракет кылып жаткан учурунда кармалып калды. Өлүм болуп, жаман окуялар болуп кеткен учурда ачууга алдырып,
ортобуз сууп кетпедиби? Ошол учурда Расул алар менен кайра байланышып, кумар эле ойноп койбостон наркотикалык затты пайдаланып, аны жаман адатка айландырып алыптыр. Расул акыркы учурда ийне сайын баса, бир ордунда тура албай калган. Азыр толгон токой карыздары бар экен. Расулду бул ишке аралаштырып, карызга батырып, азырган киши азыр издөөдө жүрөт. Мен атамды жоготуп алгандан кийин Расулду Акмат акени күнөөлөп, алар менен соттошуп, чоң атамдын кой айына келбей жүргөнүмдө Акмат аке да жол кырсыгынан каза таап калды го. Көрсө, ал жол кырсыгы жөн жерден болгон эмес экен. Аны атайын уюштурулган иш экенин иликтөө иштеринде далилденди. Ошол учурда экөөбүз да эки ажырым жолго түшүп калдык. Бул нерселерди мен билбейт элем. Сен кетип калгандан кийин башотум менен атамдын өлүмүнүн себеби эмнеде болгонун билүү үчүн ошол иштин артынан түшкөм. Атам менен Акмат акенин ортосундагы достукту бузуу үчүн атайын уюштурулган бузукулук иш экенин билгенден кийин өкүнүп калдым. Мен баарын түшүнүп билгенден соң баары кечели. Расул кумар оюндарына азгырылып, наркотикалык заттын курмандыгы болуп, Келсинбек деген алдамчы кишинин тузагына түшүп калганына көп болгон экен. Мен канча аракет кылдым Расулду ал чөйрөдөн чыгарууга. Билесиң го, Расул кайсар, айткандан кайтпайт. Ошол арам жолдон баш тартпай жүрүп алды. Акыры эмне болду? Өкүнүчтүү өлүм менен аяктады. Менин бар билгеним ушул. Буларды балчыкка батырган Крим дүйнөсүнө байланышы бар. Контрабанда менен жашыруун иш жүргүзгөн бир адам бар. Биз ошол адамдын ысымын биле албай жатабыз. Дегенде палатанын эшиги ачылып, Бекзат ичкери кирип келди. Бекзатты көргөн Айжандын сүйүнгөнүнөн көзү жайнай түштү. Айжандын жайнаган кабагын көргөндө Даниярдын ичи өрттөнүп өттү. Кызганычын жашыра алган жок. Данияр Бекзатты жактырбагандай түр көрсөттү. Бекзат аны байкаса да, эч эле сыр бербестен Даниярга сылык сыпайы кол сунуп учурашып, Айжанды чекесинен жыттап өптү. Бекзат, кандайсың? Жакшысыңбы? Эч жериң оорубай элеби? Мен сага айттым эле го, мага айтпай эч жакка барба деп. Карачы эми абалыңды, эмне болду? Мен сага эч эле өзүңдү аяганды, ойлогонду үйрөтө албай койдум го. Айжан, Бекзат, мен жакшымын. Өзүң кандайсың? Балдар жакшы элеби? Аларды ким карап калды? Расул агам кайда? Анын сөөгүн алдыңарбы? Энем билбейби? Энеме айтпадыңарбы? Ал билбесин биздин абалды, деп үнүм мукактанып буулуга ыйлап жибердим. Бекзат тизелеп, мага жакын отуруп, көз жашымды сүртүп, балдар жакшы. Балдарды Зина карап калды. Расулдун сөөгү моргто, экспертизага бердик. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Эртең түштөн кийин сөөгү бизге берилет. Жайы Акмат акенин жанынан казылып жатат. Эртең жерге беребиз. Көкенеге айтпадым, ал билбейт. Ал сени Германияга кетти деп жүрөт. Расул дагы деле камакта деген ойдо. Айжан, сен балдарга керексиң. Көп ыйлап өзүңдү кыйнай бербе. Эгер сен бир нерсе болуп калсаң, биз эмне болобуз? Сен бизге керексиң. Ыйласак да эми айла жок. Куран окуп, дуа кылгандан башка эч нерсе колдон келбейт, деп мени кучагына бекем кысып, чачымдан сылап соорутууга аракет кылып жатты. Менин болсо ого бетер мүңкүрөп, солкулдап бугумду чыгара ыйлап алдым. Билгенге Бекзат абдан жароокер, камкор, мээримдүү, эң мыкты дос. Мен анын мага деген сезимдерин билсем да, Бекзатка достон артык мамиле жасай албай койдум. Эгер анын мага болгон сезимдерин кабыл алсам, ал өзгөрүлүп, такыр башка адамга айланат деген ойлор мени ичтен кыйнай берет. Сүйүүдөн азап тартып, бакыт таба албай калганымдан менде ишеним жоголуп, көкүрөгүм бош калган. Ал сезимди кайрадан баштан кечирүүдөн корко берем. Достук мамилени баарынан бийик коюп, махабаттан баш тарткам. Себеби менин кыйналган күндөрүмдө досторум жардам колун сунуп, мен ишенген, баарынан бийик көргөн адамдар менден баш тартып кеткендиги мендеги болгон бар ишенимди жоготту. Ошол үчүн мен достуктан ары кете албайм. Башка багытты тандасам дагы жалгыз калчудай боло берем. Ошол эле учурда Бекзатты жоготуп алуудан корком.
Бекзаттын кучагында өз ойлорум менен алышып жатып, Даниярдын жаныбызда экенин эстен чыгарып коюптурбуз. Палатанын эшиги ачылып, катуу жабылганда гана Данияр эсиме түштү. Бирок эмнегедир Данияр үчүн баштагыдай жан дүйнөм эңшерилип кыйналбай калыпмын. Адам баласы жалаң бардын үстүндө чоңойсо, жокчулук эмне экенин билбей калат эмеспи? Байлык колдун кири демекчи. Агам бир заматта банкрот болуп, бардан жокко айланган жашоонун азабына чыдабай, маңдай тер, ак эмгек кылып өмүр сүрүүнүн ордуна жеңил жолду тандап, арам акчанын кулу болуп, өз өмүрүн кор кылып, заматта гүлдөй өмүрү күлгө айланып жок болду. Мына азыр мен таянар, сүйөнөр, жөлөнөр жалгыз бир тууганымды жоктоп, аргасыз, айласыз отурам. Данияр Айжан менен Бекзаттын бири-бирин карап жылуу сырдашып турганын көрүп, төбөсүнө бирөө көк муштум менен ургандай болду. Чыдамы кетип, эмне кылаарын билбей, айласыз эшикке чыкты. Кызганычтын күйүттүү оту ичин куйкалап өрттөп баратты. Айжан үчүн ушундай жан кейиткен, азаптуу абалда биринчи жолу калышы. Мына, бүгүн чындап көзү жетти. Айжан өз махабатынан биротоло баш тартып, Даниярды өз жашоосунан чын ыкласы менен чийип салганына. Мындай болушу мүмкүн эмес деймин дейт. Бирок Айжандын ага болгон көз карашы, мамилеси такыр эле муздап, музга айланып өзгөргөн. Өз катасына жан дүйнөсү сыздап, өзүн өзү жек көрүп, ызаланып, көзүнө да жаш алды. Башында Айжан кандай эле? Даниярдын айтканын эки кылбай, көзүнүн кареги менен тең айланып, ага жанын бергенге даяр эле го. Ал кезде Данияр Айжанды меники, мен каалагандай кылам деп, анын сезимдерин оюнчуктай көрбөдү эле. Айжанды каратып туруп, көз алдында жибек менен жетелешип, мыйыгынан мыскылдуу күлүп, шылдыңдап, кемсинтип басып кетпечү эле. Ошол өткөндү эстеп, ушундай сокур, текебер болгонуна азыр өзүн жек көрүп турду. Жашоо ага өз катасынын акыбетин кайтаргандай. Эми эмне болот? Айжан аны кечиреби же жокпу? Аны билбейт. Эртеңи караңгы, тумандуу, туңгуюк. Даниярдан Айжандын көңүлү калганы айдан ачык экени көрүнүп турат. Айжан башка бирөө менен дегендин өзү Данияр үчүн жүрөгүнө кадалып турган жандыргыс оор сокку болуп жатканын өзүнөн башка эч ким түшүнөр эмес. Аттиң, артка кайрылбас мезгил. Кайрадан өткөнүн артка кайрып келсе, Данияр бул каталарын кайталабас эле. Айжан үчүн баарынан, ал тургай өзүнүн намысынан да баш тартмак. Айла жок. Эми эмне кылат? Айжандын муздаган сезимдерин кайра кайтаруу үчүн бар күчүн, акылын, жүрөгүн жумшайт. Кандай күн болбосун, Данияр Айжандын жанында болууну чечти. Данияр өз ойлорун жыйнай албай, башын мыкчып, терең үшкүрүп турган учурунда Ислам келип калды. Данияр дегенде да Исламды Данияр уккан жок. Ислам жакын келип ойлуу турган Даниярды акырын түрттү. Дос, кандайсың? Сага эмне болгон? Мынча ойго батып калгансың? Деги баары жакшыбы? Ден соолук кандай? Айжан кандай? Жакшы элеби? Ой, сен келип калдыңбы? Кел өзүң кандайсың? Мен сени байкабадым. Бизде баары жакшы. Ден соолук кичине жакшыргандай. Өзүң айтчы, эмне жаңылык? Келсинбек табылдыбы? Ооба, табылды. Ошону айтканы келгем. Текшерүүдөн өткөрүп жатабыз. Оозуна нан тыгып алгандай эч нерсе деп сүйлөбөй жатат. Тааныбайм, билбейм дегенден башканы айтпай уратты. Ал, мейли. Болотко эмне болгонун түшүнбөй калдым. Келсинбектин жактоочусу болуп алып, тергөө иштерине тоскоол болуп жатат. Акчанын артынан түшүп, өз аброюн тебелеп салгандай. Деги анын бул иш-аракетин түшүнө алчудай эмесмин. Сыягы бизден жашырган бир нерсеси бардай. Айтоор ал башкача. Саламга да келбей калды. Эмнеге? Ал эмне жинди болгонбу? Мен ага Келсинбектин ишин алба деген элем го. Сөзүмдү укпаганы эмнеси? Билбейм. Кийинки күндөрү мен анын иштерине кыжырым эле келчү болду. Ал эмнегедир баштагасынан кескин өзгөрүп баратат. Бул жерде биз билбеген бир терең купуя сыр бар окшойт. Болот Расулду жандап жүрүп бир балеге илингенби деп ойлоп жатам. Балким ал коркутуулардын курманыдыр. Балким ошондой да болушу мүмкүн.
Болоттун да ишин бир карап көрчү, акыркы күндөрү эмне менен алектенгенин. Мүмкүн аны да коркутуулар болуп жүрбөсүн. Эгер кооптуу абалда болсо, тезинен жардам беришибиз керек. Кыскасы, пайдабыздан башка зыяныбыз тийбеши керек. Ислам: макул, анда мен барайын. Болоттун артынан киши койгом. Ал эмне дээр экен? Байланышка чыгайын. Кимдер менен жолукту? Эмне менен алек болду? Баарын кылдат текшеребиз. Мейли анда, мен кеттим. Дагы байланышабыз. Өзүңө жакшы кара, ойлонуп эле калыпсың. Сен да ушу соо эмессиң. Данияр өзүн жасалма күлүүгө мажбурлап: макул, жөнөй эми. Көп сүйлөбөй ишиңди кыл. Мен жөнүндө ойлонбой эле кой. Менде буйруса баары жакшы болот, деп Ислам менен коштошуп, Данияр Айжан жаткан палатага жөнөдү. Сыртта күгүм кирип, асманда берин-серин жылдыздар жымыңдап, жаркырап көрүнүп калган эле. Данияр палатага кирип барса, Айжан тынч уктап жаткан экен. Айжандын жанына акырын келип отурду. Айжандын макияжсыз, жасалмасыз, табигый назик сулуулугуна суктана карады. Анын өзгөчө коюу, узун кирпиги төгүлүп, жүзүнөн нур чачырап тургандыгы өзүнчө бир башкача жан дүйнөгө жылуулук, бейпилдик берерин сезди. Анын жүзү айдын нурундай таза эле. Данияр чыдабай кетти, анткени ал Айжанды аябай сагынган эле. Анын наристиди таза жыпар-жыты бүт делебесин козгоп жиберди. Жаздыкка жайылган коюу жибектей кара чачтарынан акырын сылап жыттады. Оймоктой болгон чоктой кызыл эриндери бир аз ачылып, акырын дем алып жаткан Айжан Даниярга жердеги периштедей туюлду. Көдөнүндөгү көксөөсү басылуучудай эмес, минтип карап отура берсе, жүрөгүндө бир башкача толкундануу менен бир ой келди. Азыр же эч качан. Данияр акырын эңкейди. Айжандын жыты жайкы жыпар-жыттуу гүлдөрдүн, тазалыктын жытындай эле. Даниярдын денесинде дүрбөлөң, сагынуунун, эңсөөнүн күчү менен Айжандын эриндеринен акырын өөп алды. Айжандын эриндери назик жана салкын. Бирок ошол эле учурда Даниярдын денесине электр тогундай жылуулук таратты. Данияр бир аз чоочулады. Айжандын ойгонуп кетүүсүнөн коркту. Бирок Айжан таттуу уйкунун кучагында болуп, эч нерсени сезбеди. Данияр эмнегедир ичинен өзүнчө балача сүйүнүп алды. Бул бир нече секунддук аракет Даниярды сүйүүнүн туу чокусуна жетеледи. Данияр Айжансыз жашоону элестете албастыгын дагы сезди. Кантсе да Айжанга болгон чыныгы сезимдерин далилдөөгө. Мына бүгүн ушул учурдан тарта бел байлады. Эмнегедир жүрөктүн түбүндө бир чоң жакшылыктын, үмүттүн жишаанын сезгендей болду. Бул учурда Айжан ойго жаткан. Болгону Данияр менен сүйлөшкүсү келген эмес. Ал Даниярдын бул аракетин түшүнбөй аң-таң болуп эле калды. Көзүн ачууга уялып, бир башкача алооланган сезимдердин курчоосунда камалды. Айжан Даниярдан мындай аракетти, мамилени күткөн эмес. Күтүлбөгөн Даниярдын бул кылыгы Айжандын бир кездеги өчкөн сезимдерине кайрадан от чачып тутандыруунун аракети белгисиз. Айжандын чачыранды ойлорунан жүрөгүнүн толкундоосу басылар эмес. Ойго экенин Данияр байкап калбасын деп, ордунан оодарылып, ары карап жатып алды. Анын жүрөгү Даниярдын өбүшүнүн изин сактап, сааттан да тез-тез согуп жатты. Көңүлү калган эле. Бирок бул өбүү анын жан дүйнөсү эңсеген учкунду кайра жаратты. Жүрөктөгү күчтүү, таза сезимдин орду баары бир бөлөк эмеспи? Эки жүрөк, эки башка жазыкта баш койсо да, ошол сыйкырдуу жылуулук, жанга жагымдуу сезимдердин курчоосунда калышты. Алардын бири эңсөөгө толгон бактылуу келечекти санап уктаса, экинчиси жөн гана жүрөгүнүн дабышын тыңшап таттуу уйкуга кетти. Таң атты. Күн шооласы жерге алтын нурун чачыратты. Бүгүн бир адамдын өмүрү аяктап, башка бир адамга жаңы өмүр тартууланды. Жашоо ушунчалык татаал, ушунчалык адилетсиз. Сен бүгүн барсың, эртең жоксуң. Көргөнүң, топтогонуң, сүйгөнүң баардыгы бир көз ирмемде тарыхка айланат. Бир кезде жер менен баскысы келбей, эч кимди теңине албай чиренип, мансап менен байлыктын туу чокусундамын деп ойлогон жигиттин ичер суусу түгөнүп, муздак жердин кучагына кетти. Адамдын ажалы жеткенде анын байлыгы да, мансабы да маанисиз болуп, бир тыйынга арзыбай калары да анык. Мына мен минсинген кадыры жок жашоонун, напсиге кул болгон өмүрдүн акыры ушул болду. Жаназа окулуп, 4 дос бир кадам алдыга чыгышты. Алар Расулдун ата-энеси,
ага иниси жок болгондуктан анын артында калган 2 уул, 1 кызына жана жубайына кам көрүүнү, ошондой эле Расулдун карыздарын төлөөнү өздөрүнүн мойнуна алышты. Достуктун, адамгерчиликтин акыркы жана оор милдети ушул болду. Болот буркурап ыйлап жаны кейип турду. Досунан ажырап калганына ичи ачышып, көз жашына ээ боло албай кан жутуп турду. Анын жүрөгүндө Расулга айтылбай калган көп сөздөр бар эле. Эми аларды айтууга түбөлүк мүмкүн эмес. Макс, Данияр, Ислам анча көз жашка алдырган жок. Болушунча өздөрүн сабырдуу, салмактуу кармоого аракет кылышты. Бирок алардын да жүрөгүндө оор кайгы, өкүнүч жатты. Достуктун бекем чынжырынын бир бөлүгү биротоло үзүлдү. Бешөө эми бешөө эмес. Эми мындан кийин 4 гана. Катар-катар кычыраган унаалар тизилип, биринин артынан бири ээрчип, Расулдун сөөгүн жерге берүүгө жөнөштү. Коляскада көз жашын тыя албай, бир боорунан ажыраган Айжан буркурап боздоп ыйлап кала берди. Анын көз жашы жан дүйнө күйүүтүнүн, тагдырга болгон терең нааразычылыктын белгиси эле. Анын азаптуу үнү эски үйдүн дубалдарын жаңыртып, көңүлдөрдү оорутуп турду. Күк апа абдан кайраттуу эле. Уулу Акматты жоготконду да мынчалык ыйлаган эмес болчу. Эмнегедир ушул сапар көз жашына эрк берди. Балким бул небересинин күлгүн жаш курагында. Бул дүйнөнүн жыргалчылыгын сезбей, жашоодон рахат ала албай кеткенине өкүндүбү? Айтор өксүп ыйлады. Балким бул жөн гана бир адамдын эмес, анын бүт өмүрүнүн оор сыноосунан чарчаганы, жан дүйнөсүндөгү толгон токой кайгынын атырылып чыкканы беле. Көзүнөн аккан ар бир жаш жан дүйнөсүн чыркыратып, оорутуп, тыйылбай агып жатты. Бул акыркы тамчылар анын узак, түйшүктүү өмүрүнүн эң оор сааты болду. Боз топуракка оонап, бозала чаң болгон достор досун келбес сапарга узатып, Куран окулуп, алакан жайып бата кылышты. Ошол чогулган элдин арасында Каймана аты бөрү менен таанымал Крим төбөлү Бекназарда бар эле. Аны эл карапайым, жөнөкөй дүкөнчү катары гана тааныйт. Ким билиптир, бул адам бир учурда эки адамдын кейпин кийип, эки жүздүү жашоо өткөрөөрүн. Анын көз карашында кара ниеттик менен канааттануунун суук учкуну ойноп турду. Ал башын шылкыйтышып, үн сөзсүз, көздөрү көнөктөп шишиген досторду чекеден карап: "Шашпагыла, силерди бири-бириңерге душман кылып, бириңди бириң өлтүргөн, достук антыңарды бузган, бир жарабас адам кылам. Акырында кимиң жалгыз калсаң, ошонуңду өз колум менен өлтүрөм", деп ичинен кымыңдап, жийиркеничтүү жыргап алды. Анын жүзүндөгү жаман жылмаюуну эч ким байкаган жок. Топуракка келген адамдардын арты суюлуп, азайганда достор да өз унааларына отуруп, кайра артка жол тартышты. Бул сапар алардын жашоосундагы эң оор, эң коркунучтуу сапардын башталышы эле. Алардын алдында дагы кандай сыноолор күтүп турганын эч кимиси билген жок. Эмнегедир Данияр туталанып, Расулдун өлүмүнө өзүн күнөөлөп, жаны жай албай, деми кысылып, жаман болуп баратты. Анткени алардын ортосундагы бүтпөгөн эски тааныштар, айтылбай калган чындыктар Даниярдын жүрөгүн өйүп жаткан эле. Бул өлүм ага эскертүү, жаралуу жүрөккө өкүнүчкө толгон чоң сабак болду. Адамдын өмүрү кээде эң маанилүү сөздөрдү айтууга үлгүрбөй калгандай кыска болот. Достук милдетти аткарууга эми кеч. Расулдун ата-энесинен калган айылдагы эски үйүнүн эшиги көптөн бери жабык турду эле. Ким ойлоптур, ал эшиктин ачылуусу Расулдун өлүмү болот деп. Ичиндеги буюмдарды чаң басып турса да, ал үйдө алардын бала күнүндөй жылуу, жанга жагымдуу элестер сакталып калган. Айжан менен Расул мына ушул үйдө чоңойгон. Расул тызылдап чуркап, чыбык минип, боз топуракка оонап жүргөнүндө, ылайдан үй куруп, жалгыз өзүнчө ойноп жаткан балага кайра-кайра келип тийише бергенде, тиги баланын жини келип, экөө кызыл чеке көк муштум болуп мушташа кетишкен эле. Мына ошол күнү Болот менен Расул алгач бири-бирине жолугушкан. Бирок ошол күндөн көп өтпөй эле экөө ынак досторго айланышкан. Кийин мектеп босоогосун аттаганда барып Данияр, Ислам деген досторду табышкан.
Экинчи класста окуп жатышканда түштүк тараптан Максат үй бүлөсү менен атасынын жумушуна байланыштуу ошол айылга көчүп келишкен. Максат да алар менен чогуу окуп, бат эле тил табышып, достошуп кеткен. Ошондон кийин кай жерде болбосун бешөө бир жүрүп, бирине бири жакын, бирине бири ынак достордон болуп калышкан. Анда ким ойлоптур? Ошол мотурайган жаш балдар эржетип чоңоюшканда, тагдырдын оор сыноолорунан сынып, бири-бирине ошол сыноонун өзү болот деп, анда алардын жүз уктаса түшүнө да кирбеген эле. Мына эми минтип достук ыркы бузулуп, алардын ынтымагын карамышык аралап өтүп, жаркын жашоолору өкүнүч, азап берген жоготууга айланды. Үстү башы чаң болуп, үйгө кирип келген достордун кабак кашын караган Нагима алардын арасынан жолдошунун караанын таппай, ботодой боздоп ыйлап жиберди. Ал өзүнө тагдырдан келген коркунучтуу чындыкты кабыл алгысы келбей турду. О Кудай, эмнеге кылдым? Мага эмнеге мындай азап бердиң? Эми мен кантем? Тырмактай жаш балдар менен кандай күндү кечирем? Кайда барам? Кимге барам? Эмнеге менин балдарымды аяладың? Алар эми атасыз кантип чоңоюшат? Расулсуз мен дагы бул өмүрдө жашагым жок. Кантем? Кантем деп жер чапчы ыйлаган жесир атыккан Нагиманын абалын түшүнүү оңой эмес эле. Кой кызым, мындай дебе. Расул жел алдында тынч уктасын. Кызым, аны кыйнала. Кое бер. Минтсең уулумдун сурагы жеңил болбойт. Аны акыреттик кыйноолордон сакта. Тур, кызым, этек башыңды жыйнап, чайыңды алып кел. Уулума Куран окуп, дуа тилек кылалы. Күк апа ботодой боздоп ыйлаган келинин бооруна басып, чачынан сылап, жашын сүртүп чекесинен өөп койду. Аларды көргөн жандын баары ыйлабай кое алган жок. Бул жерде кайгы менен кайрат, үмүтсүздүк менен сабырдуулук аралашып турду. Дал ушул саатта Исламдын телефону шыңгырап, ал сыртка чыгып тынч жерден жооп берди. Алдыртан сезилген жамандыктын белгисиби, тергөөчүнүн үнү тынчсызданып жаткандай угулду. Келсинбек тергөө учурунда качып кетүүгө аракет кылып, кармоого аракет кылган милиция кызматкери тарабынан кокустан чыккан октун натыйжасында ошол жерден өлтүрүлдү деген кабар келди. Бул суук кабар Исламдын ичин туз куйгандай ачыштырып, жан дүйнөсү зырт дей түштү. Ал бул иштин аягы жакшылыкка алып барбасын дароо сезди. Акыркы болуп өткөн табышмактуу окуялар жөн жерден эмес, артында көмүскөдөгү бир күчтүн же кимдир бирөөнүн тиешеси бар экени көрүнүп турду. Артынан ээрчи чыккан Данияр Исламдын алай дүлөй абалын көрүп, жөрөгү болк этип чоочуп кетти. Эмне болду, Ислам? Жаман кабар уктуңбу? Деги тынччылыкпы? Деди Данияр, досунун өңү өчүп, көзүндө күйүп турган чоктой жалын, ыза бар экенин байкап. Исламдын үнү дирилдеп чыкты. Көзүндө үрөй учурган коркунуч менен кайраттын аралашмасы бар эле. Жок, тынччылык эмес. Келсинбек да жок. Аны өлтүрүштү. Биздин арабызда саткын бар окшойт. Данияр, абайлап, өтө кылдат иш жүргүзбөсөк, бул нерсенин аягы кырсыкка алып бараары анык. Бул бизге каршы жасалган атайын чабуул, көрө албастыктын же өч алуунун кандуу изи. Экөө тең сөз таба албай ойдун терең туңгуюгуна чөгүп калышты. Эми эмне кылышат? Кылмыштын чийленген жибин кантип табышат? Ал иттин, ыплас иш жасап жүргөн саткындын ким экенин кантип билишет? Келсинбек да сырды ичине катып, акыры аны менен кошо жашырып, өлүмгө моюн сунду. Балким аны кимдир бирөө коркутту экен. Же, ким билет? Бул кандуу колдордун изи биздин достуктун ыркын үзгүсү келеби? Деген чырмалышкан ой түбүнө эки дос жетээр эмес. Ал учурда каңырыгы түтөгөн караңгы кепеде жапыз үйдө жалгыз эне ботодой боздоп ыйлап отурду. Сурма эне байкуш карыганда тапкан жалгыз үмүтү көзүнүн кареги болгон жапжаш уулу Келсинбекти жоктоп муңканат. Жолдошу Жапар экөө Кудайдан тилеп жүрүп алган, 30дан жаңышкан учурунда уулунан айрылды. Эми бул үйдөгү өчпөс шамчырак түбөлүккө өчтү. Эми кантем? Ким үчүн жашайм? Кимди күтөм? Деп эне байкуш өксүдү. Көкүрөгү ооруп, жан дүйнөсү кысылып турду. 1 жыл мурун жаман илдет жармашып, жолдошу да о дүйнөгө сапар алган. Ох, көргөн күнүм курусун ай! О Кудай!
Уулумдун жанын алганча, менин жанымды алсаң болмок. Эненин муңдуу ыйын тар кепенин дубалдарынан башка эч ким уккан жок. Анын жоготуу кайгысы билгенге ааламга батар эмес. Чынында эле уулу Келсинбек тартиптүү, эстүү бала эле. Бирок куураган ошол Бекназардын дүкөнүндө товарларын тизип иштегенден бери мүнөзү өзгөрүп, үйгө түнү келбей калып, келсе да ичип келип жүрдү. Кээде көзү кутурган иттикиндей кызарып, жөнү жок эле күлүп, акыркы күндөрү жинти немедей болуп калбадыбы? Акыры ошол ыппас иштин курмандыгы болду уулу. Жаштыктын жалыны өчүп, көп сырды ичине көмүп Келсинбек келбес сапарга кетти. Аны жоктогон бир гана сурма эне эле эмес, Айсулуу да бар эле. Айсулуу Келсинбекти кичинесинен эле жактырып жүрүп, акыры бойго жетип чоңойгондо жүрөгүнөн орун берген. Ал Бекназардын кичүү кызы. Келсинбектин өлүмүн уккан Айсулуу буркурап ыйлап, өз бөлмөсүнөн чыкпай отурду. Курсагындагы 3 айлык баланын УЗИ сүрөтүн карап пушайман болуп, айласы куруп, эми бул ичиндеги наристенин тагдыры эмне болот деп санаа тартты. Ата энеси билсе эмне дейт? Эх, тагдыр, биз эмнеге сүйүүнүн курмандыгы болдук? Биз да башкалардай болуп, үй бүлө болуп бактылуу жашасак болбойт беле? Эми мен кантем? Келсинбектен калган ыйык сүйүү белегин кантип сактап калам? Мага ким жардам колун сунат? Атам билсе өлтүрөт. Мен бүгүндөн баштап өз аракетимди кылышым керек. Эми кантем? Эмне кылам? Кандай гана оор күндө азапта калбайын? Мен Келсинбектин аруу, таза сезимдерибизден жаралган наристени сактап калышым керек. Сурма апа кантеккен байкуш. Келсинбектин кайгысын көтөрө алды бекен деген оюн бөлмө сыртын такылдаткан апасы Сабира бөлдү. Ай, Айсулуу! О, апа. Эшикке чыксаңчы. Ооруп жатам деп жуурканга ороонуп алып жата бербей, кичине таза абадан жутсаң боло. Мээң сергип, денеңе канча капкалар. Ооруну баккан жаман болот. Тура кой, кызым. Кел эми мага жардам берсеңчи. Жок дегенде бададан келген уйларды айдап кел. Саат 6 болуп калды. Уйлар көчөнүн башына келип калса керек. Азыр апа, мына баратам. Айсулуу ордунан араң турду. Жан күйүтү чыдатпай турду. Жуунуучу бөлмөгө кирип бети колун жууду. Күзгүдөн өзүн карап, көнөктөп шишиген көздөрүн жашырууга мүмкүн эмес эле. Үйдөн эч кимге көрүнбөй тымызын чыгып кетти. Жолдо баратып оюна бир нерсе түшүп, элеңдеп эки жагын карады. Эч ким көрүнбөйбү деп, кадамдарын тез-тез шилтеп, Сурма апанын абалын сурап коюуга Келсинбектин үйүнө жөнөдү. Бул Бекназар адамдын ар бир кыймыл-аракетин өзгөргөнүн айттырбай эле байкап коер эле. Келсинбектин көзүн тазалагандан кийин ушу кызы бир башкача болуп жүргөнүн байкаган. Анан дагы тиги Келесоонун өлгөнүн укканда өзүнө ээ боло албай ыйлап чуркаган бойдон өз бөлмөсүнө кирип кетип, аршылтоону башын айтып чыкпай жаткан. Кызы эшикке чыкканын көрүп, артынан ага байкатпай ээрчий басты. Эми эле караса, кызы жолдо бараткан багытын алмаштырды. Бекназардын жүрөгүндө бир муздак сезим ойгонду. Айсулуу артынан аңдып келе жаткан атасын байкаган жок. Түз эле Сурма апанын үйүнө кирип барды. Сурма апанын кулагы оор тартканынан Айсулуунун үйгө кирип келгенин сезбей калды. Бир жерде тиктеген бойдон гана олтура берди. Айсулуу апанын жанына барып, аны бооруна кысты, ботодой боздоп шолокто ыйлады. Сурма апа эч нерсе түшүнбөй эле кызга кагаз калем карматты. Айсулуу кагазга: "Апа, мени кечириңиз. Мен Келсинбекти коргой албадым. Мен аны жан дүйнөм менен сүйөм. Жакында сиз неберелүү болосуз. Менин 3 айлык боюмда бар. Келсинбекти коргой албай калсам да, ичимдеги наристени коргоп алам. Мага ишениңиз. Өзүңүздү кыйнай бербеңиз. Сиз жалгыз эмессиз. Биз барбыз. Биз үчүн жашаңыз" деп жазып, кагазды колуна карматты. Апанын эки бетинен өөп, көзүнүн жашын мончок-мончок кылып төгүп, үйдөн чыгып баратып, атасына бетме-бет жолугуп калды. Өң өзгөрүлгөн Айсулуу сыр бербеске аракет кылып: "Ата, сиз эмне кылып жүрөсүз? Мен жөн эле Сурма апанын абалын билейин деп келгем. Сизчи? Сиз эмнеге келдиңиз?" деп атасын суроолуу тиктеди. Анын суроосунда коркуу менен шектенүүнүн көлөкөсү жатты. Ачуусун ичине араң каткан Бекназар бир нерседен шек санагандай кызына кол көтөрүп жибергенине аз калды. Анан тездикте ойлоно калып: "Мен да апанын ал-акыбалын сурап коеюн дегем" деп ичине толгон күмөндүү оюн басканга аракет кылды да: "Сен бара бер, мен азыр"
деп ичкери кирип кетти. Айсулуу кетти, ичине толгон уйгу-туйгу ойлору менен. Атам Сурмененин колундагы кагазды көрүп калбаса экен деген тынчсыздануу менен. Эгер көрсө, ал мени соо койбойт. Өз сүйүүмдүн бул белегин кандай кылып сактап калам деген ойдо ойлонуп, жалгыз жолдо буулугуп ыйлап бара жатты. Босогодо турган Бекназар: "Амансызбы, Сурмапа, кандайсыз?" деп сылык учурашты. Сурмапа Бекназардын оозунун кыбыраганынан анын учурашканын түшүнүп, жөн гана башын ийкеди. Айсулуу берген кагазды акырын чөнтөгүнө салып жатып, Бекназарды көргөндө ичи жылый бербегенин сезди. Бекназар дагы бир нерселерди сүйлөп жатканда, Сурмапа аны өзүнө жакын чакырды. Текчедеги дептердин бир барагын айырып, Бекназарга сунду да колуна калем карматты. Бекназар кагаз калемди кармап, аң-таң болуп калды. Сурмапа кулагы укпай турганын айтып, "Жаз" деп кол менен жаңсап көрсөттү. Бекназар ичинен: "Ушунча жыл ушул айылда жашап жүрүп, Сурмапанын кулагы укпай калганын билбептирмин. Мендеги айылдагы кыбыр эткен кыймылды көз жазында калып турчу эмес элем. Кандайча ушуну өткөрүп жибердим" деп ойлонду. Дароо жанында жүргөн жан жөкөрлөрүнө жини келе түштү. Анткени анын билбеген эч нерсеси болбошу керек эле. Оюнда сыртынан эч нерсе билгизбегени менен бул кемпирде бир жашырын сыр бардай туюлду. Же жөн эле мени убара кылгысы келип жатабы деген шектенүү пайда болду. Ал жасалма жылмайып, жаңы эле жазайын деп жатканда айыл эли чогулуп Сурмапанын кайгысына ортоктош болуу үчүн анын абысын ажындары чурулдап кирип келишти. Үйдүн ичи ызы-чуу, өкүрүк болуп кеткендиктен Бекназар кызынын эмнеге бул үйгө келген себебин так биле албай калды. Ал сыр бербей кичипейилдик көрсөтүп, келген эл менен учурашты да жини бетине чыгып ызалана сыртка чыкты. Ары басып телефонун алып кимдир бирөөгө чалып күрсүлдөп сүйлөп жатты. Эл боз үй тигип тирилик менен убара болгондуктан Бекназардын кимге, эмне деп сүйлөп жатканына көңүл бурушкан деле жок. Ошол учурда Болот Келсинбектин сөөгүн алып айылга жакындап келе жаткан. Көчөдө ыйлап келе жаткан Айсулууга көзү түштү. Ал дароо унаасын токтотуп жанына келди. Айсулуу Болотту көрүп жүрөгү бир аз тынчтанып сүйүнүп кетти. Ал Болотко аябай ишенет, анткени ал ар дайым анын эң жакын, эң ишенимдүү адамы болгон. Болотту атасы 6 жашында балдар үйүнө алып келген экен. Айсулуу Болот 12 жашка чыкканда төрөлгөн. Кийин Айсулуу эс тарткандан тарта Болотту байке деп, артынан калбай ээрчип, Болот аны жонуна көтөрүп чоңойткон. Болот абдан боорукер, акылдуу, көп сүйлөбөгөн, көздөрүндө кандайдыр бир ички кайгы, сыр катылган адам. Адамдарга дайыма жардам колун сунуп, эч убакта таштап кетпеген. Келсинбек камалып кеткенде да Айсулуунун өтүнүчү менен анын жактоочусу болгон эле. Айсулуу мына бүгүн да андан өз ичиндеги наристесинин өмүрүн сактап калуу үчүн жардам сураганы турат. Унаасынан шашыла түшкөн Болот Айсулуунун жанына тез жетип келип, кооптонуу менен: "Айсулуу, сага эмне болду? Эмне ыйлап жатасың? Сага ким тийди? Бекназар аке бирдеме дедиби?" деди. Айсулуу ого бетер ыйлап: "Болот аке, мага жардам бериңизчи. Менин абалым жаман. Мени бул жерден алып кетиңизчи. Атама, үйдөгүлөргө көргөзбөй айтпай. Эгер алар менин курсагымдагы баламды билишсе, анда мага күн жок. Атам мени тирүүлөй өлтүрүп коет. Алар мени кечиришпейт. Кел, тез унаага түш. Эч ким көрө электе" деп Болот Айсулуунун колунан тартып унаанын эшигин ачты. Айсулуу шашыла Болоттун унаасына отурду. Болот унааны ылдам айдап, түз эле Келсинбектин үйүнө барып, анын сөөгүн туугандарына тапшырды. Ал Айсулууну шаарга, бул жерден алыс, коопсуз жайга алып кетүү чечимин кабыл алды. Болот Айсулууну шаардагы досу үйүнө алып келди. Ал үйдөн узун бойлуу, кара тору, өзү теңдүү жигит Максат чыгып, аны менен сүйлөшүп, Болот Максатка Айсулууну дайындап таштады. Болот Айсулууну досу Максатка ишенгендиги үчүн алып келген эле. Эртең кайтып келээрин айтты. Максат Айсулуунун коопсуздугун бул түнү камсыз кылууну моюнга алды. Ошол үйдөн көздөрү бакырайган жайдары бир жаш келин, Максаттын келинчеги Толгонай чыгып, Айсулууну ичкери алып кирди. Ал дароо дасторконун жайнатып, Айсулууга чай сунуп өзүн тааныштырды. Үй ичинде чөжүрө ойногон бир кичинекей кыз менен божурап сүйлөгөн 5-6 жаштагы уул бар экен. Айсулуу аларды көрүп ичин кармап, Кудайдан тилеп шыбырады. "Жаным менин, буйруса сен да төрөлөсүң. Мен сени кор кылбайм, абдан жакшы көрөм.
бактылуулукка, мээримге бөлөп чоңойтом. Сен мага атаңдан калган жалгыз туяк, сүйүп элегимсиң. Ошондуктан мен сени бул жарык дүйнөгө алып келүүгө бел байладым. Ал ички сезимдери менен Али төрөлө элек нарстеси менен сүйлөшүп жатып таттуу кыялга батты. Расул менен Келсинбектин өлүмүнүн аралыгы болгону 5 күн эле болду. Экөөнүн өлүмү бири-бирине байланышы бар экенине мына бүгүн Ислам менен Даниярдын толук көзү жетти. Келсинбек өлдү деген кабар алардын ойлорун дүрбөлөңгө салды. Расулду жерге бергенден кийин Айжандын ден соолугуна байланыштуу айылдан кайра бат эле шаарга ооруканага келишкен эле. Айжан дагы 10 күндөй дарыгердин көзөмөлүндө болуусу керек. Ал учурда ыйлап чарчаган Айжан уктап жаткан. Көкейненин да ден соолугу ылдыйлап, аны да ооруканага жаткызышкан. Сыягы небересинин өлүмүнө туруштук бере албай калган окшойт. Данияр ушул сыяктуу иштери менен алектенип жатып, кечке маал араң бошоп, Исламдын жумушуна барды. Экөө сүйлөшүп отуруп, ишти эмнеден баштаарын билбей турганда Болоттун келип калганы чоң үмүт берди. Алар Болот бир нерседен тынчсызданып, кабатыр болуп жатканын сезишип, Болотко көңүл коюу менен анын ар бир сөзүн угуп отуруп калышты. Болот сөзүн тээ балалыктан баштады. Анда болгону 6 жашта эле. Эмне себептен экенин билбей, апасы өз өмүрүнө кол салып, уксуз ичип ооруканадан дарыгерлер жардам бере албай каза болгон. Болотту карай турган башка эч кими болбогондугунан аны балдар үйүнө алып кетишкен. Ал жерде 1 ай болгондон кийин ушу Бекназар аке алып келип алган. Бекназар акенин ошол учурда 4 кызы бар эле. Кийин Айсулуу төрөлгөн. Кечээ жакында уккан кабар мага оор сокку болду. Көрсө, Бекназар менин чыныгы өз атам экенин билем. Ал тууралуу кокусунан аялы Сабира экөөнүн ортосунда уруш жаңжал чыгып, ал айтып салган. Бирок алар менин билгенимди билишпейт. Себеби уруш арасында мени байкашкан жок. Анан эле Расулдун өлүмү, кайра эле Келсинбектин өлүмү болуп жатат. Мен ошондон кийин Бекназар акенин бөлмөсүнөн өзүмө тиешелүү документтерди издеп, бул флешканы таап алдым. Данияр, бул сенин атаңдын өлүмүнө байланыштуу экен. Көрсөң, анан баарын түшүнөсүң, деди. Даниярдын жүрөгү титиреп, мээси чыңылдап чыкты. Колуна калчылдап флешканы араң алды. Заматта жашоо, өмүр токтоп калгандай туюлду. Флешканы Исламга сунду. Ислам флешканы алып компьютерине салды. Андагы видео атасын өлтүргөн адам буларга тааныш эле. Көргөн көзүнө Данияр ишине албай, деми кысылып, аба жетпей турду. Элдин аягы суюлуп, уулун жерге бергенден соң Сурма апа жалгыз калып, баягы катты алып, кайра окуду. Жалгыздыктын муздактыгы анын жүрөгүн өйүп жатты. Уулунан калган туяк бар экенине бир эсе кубанып, ичи жылыса, бир эсе жүрөгү кооптонуп, тынчсызданып жатты. Бул кубаныч алдыда боло турган кайгынын жеңилдигиби, же дагы бир азаптын башталышыбы? Сурма апа сезе алган жок. Бир күндө кайгы менен кубанычка орток болгон эне Кудайдан тилек кылап, чарчоо жана үмүт аралаш сезим менен акырын жазыкка башын койду. Уктап кеткен экен. Түшүндө уулу Келсинбек: "Апа, шашыл! Убакыт аз. Сен Айсулууга бар. Уулумдун өмүрүн сактап кал. Аны Бекназар таап алса, аябайт, жок кылат. Апа, тур апа, уулума бар. Айсулуу менен уулумду издеп жатышат. Алар жакындап калды, жаныңды сакта", деп азаптуу үнү менен жаткандан чоочуп, катуу кыйналып койгонду. Көөдөнү кысылып, жүрөгү токтоп калгандай сезилди. Коркунучтун муздак колу бүт денесин чырмап алды. Көзүн ачса, үйдүн ичинде, маңдайында 2 лөкүйгөн булчуңдуу жигит менен Бекназардын муздак, ач көз карашы турган экен. Анын жүзүндөгү жылмаюусу жырткычтын олжосун көргөндөгү жагымсыз кубанычына окшош эле. Сурма апанын төбө чачы тик турду. Эми баары бүттүбү деген ой мээсин сайып өттү. "Амансызбы, Сурма апа, кандайсыз? Уулуңуздун азасын тең бөлүшөм. Мен сизден Айсулуу жазган катты алганы келдим. Ал сизге эмне деди эле? Кана, ошол кат", деп өзү жазган катты Сурма апанын колуна карматты. Сурма апа ички коркунучун жашырып, кабагын бүркөп, катты окуп өктөм, бирок алсыз үнү менен: "Сенин кызыңды мен каяктан билейин? Мени сен оюнчук көрбө. Каттар ана турат. Кээ бири текчеде, калганы ар жерде бурчта. Мен эмне? Баарын сактап жүрөйүнбү? Ай,
Барчы башымды оорутпай. Сенин кызың эмес, өз уулумдун азабын тартып турганда. Тур чык үйдөн. Карыганда менин тынчымды албай. Деп катты алдына ыргытып жиберди. Бекназардын көздөрү тартыла түштү. Бирок мамилесин жумшартып, жагынуу аралаш коркутуу көз караш менен: "Сурмапа, мен сизге, кызым сизге акыркы жолу эмне деди деп жатам. Сиз ага жардам берген жоксузбу? Эмнени жашырып жатасыз?" деп жазылган дагы бир катты апанын тегиле карап, колуна карматты. "Ай балам, үйгө канча киши келип кетет? Кайсы бирин эстейин? Ансыз да мээм ордунда болбой, ден соолугум начарлап жатат, башым ооруп турат", деди. Бул анын акыркы коргонуусу эле. Ал Айсулунун катка эмне деп жазганын билгендиктен, ал сырды ачыкка чыгара албайт болчу. Апанын көздөрү оттой жанып, "Чык" деп колун шилтеди. Бекназар Сурмапаны саамга шектене салкын карап турду да жигиттерине эки анжы табышмактуу буйрук бере сүйлөп үйүнөн чыгып кетти. Ал буйрук үнсүз, көз ирмең менен айтылды. Бирок Сурмапанын аркасынан муздак шамал жүгүрүп өткөндөй денеси зүркүрөй түштү. Көздөн жаздырбай, ар бир кадамын байкагыла, үйдүн айланасында болгула дегенди туйгандай болду. Алар кеткенден кийин Сурмапанын санаасы тынбай, күнү кечки Айсулууну ойлоп, үйүндө тынч отура албай жатты. Жерге караңгы кирип, көз байланганда айдын күмүш жарыгы терезеден түшкөн кезде жакын алысыны Салыйка келип калды. Салыйка жөн келген жок. Ал абысыны Сурмапаны качырууга келген. Абысыны келгенин көргөн Сурма бир эсе чоочулап, бир эсе акыбалын сураганы келген окшойт деп ойлоду. Салыйка Сурмапа менен учурашып, ага кызыл мөөр басылган бир катты сунду. Катты колуна алган апанын көзү жайнай сүйүнүп кетти. Бул кат үмүттүн алтын ачкычы, Келсинбектен калган туяктын коопсуздугунун кепилдиги болчу. Анткени кат Айсулунун колу менен жазылган. Катта: "Сурмапа, кандайсыз? Бул мен Айсулуу. Биз баарын ойлондук. Сизге азыр ишеничтүү бир жол менен киши келет. Сиз бир аз буюм тайымыңызды алып, үйүңүздү бекитип, эч кимге айтпай бизге келиңиз. Биз сизди күтүп жатабыз. Ал жакта жалгыз жүрүүгө сизге болбойт. Анткени атам сизди көргөнү мен сизге барганымды билип калды. Биздин коопсуздуктун сыры ушунда. Макул деңиз, бизге келиңиз, мен сизди күтөм", деп шашылыш жазылган экен. Сурмапа сүйүнүп, эч ойлонбостон камданып, эки сыйра кийимин, Келсинбектен калган бир нече буюмун алып дайын турду. Салыйка ага шыбырап: "Баары даяр. Коркпо, мен сени алып чыгам", дегендей кол жаңсап, ишарат кылды. Ал аңгыча эле кайдан жайдан белгисиз жактан үнү катуу чыккан тез жардам унаасы келип калды. Тез жардамдан ак халат кийген эки узун бойлуу жигит каталка сүйрөп түшүп, Сурмапаны каталкага жаткырып алып, тез жардамды тездикте айдап, райондук ооруканага алып жөнөштү. Заматта болгон окуяга түшүнбөй калган Бекназардын жан жөкөрлөрү аң-таң болуп кала беришти. Салыйка жеңеге биринен сала бири суроо беришип: "Эмне болду?" Салыйка муздак, тынч үн менен: "Анын силерге эмне кереги бар? Байкуш жеңем бала күйүтүнөн ооруп калды. Эмне, көрбөй жатасыңарбы?" деп аларды жактырбаган көз караш менен карап басып кетти. Ооруканага барганда Сурмапаны сылык сыпа учурашып, көздөрү өзгөчө көкмөк болгон узун бойлуу орус жигит тосуп алды. Сурмапага кол жаңсап, жол көрсөттү. Сурмапа баягы орус баланы ээрчи шашыла басып жөнөдү. Орус бала Сурмапаны оорукананын жашыруун кызматтык эшиги аркылуу эшикке алып чыкты. Ооруканадан обочороок жерде, караңгыда жалтыраган, терезеси күңгүрттөлгөн бир кымбат жеңил унаа турган экен. Ошол унаага отуруп, кандайдыр белгисиз, үмүт тартуулаган тарапка жол тартып кетишти. Ансыз да Сурмапа Келсинбексиз үйүндө жалгыз жашай албай калган. Көөдөнүндө бир үмүт кайрадан пайда болуп, жашоого болгон ынтаасын арттырды. Аябай узак жол жүрүштү. Акыры Сурмапа чарчоодон уктап кеткен экен. Унаа бир жерге токтогонун сезип, чоочуп көзүн ачса, баягы жайдары жаркыраган Айсулуу унаа эшигин ачып, Сурмапанын бооруна башын жөлөп, бүлкүлдөп, аптыгы ыйлап ыйлады. Бул ый кубанычтын гана эмес, жашыруун коркунучтун, чечилбеген түйшүктүн да ыйы болчу. "Рахмат, апа. Бизди сактап калдыңыз.
дегендей болду. Сурмапа кызды айланып кагылып чекесинен өөп соорутууга аракет кылды. Үйдөн дагы бир келин, 3-4 жигит чыгып, апа менен жылуу көз карашта учурашты. Баары көзүнө тааныш көрүндү. Аларды дароо эстей албаса да, бирок Болотту жазбай тааныды. Аны бир башкача күмөндүү суроолуу карап, бул Бекназардын үйүндөгү бала эмеспи? Эмне бул жерде жүрөт? Анын бул жерде болушу кокустукпу же чыккынчылыктын башталышыбы? Деп чоочулап шектене турду. Анткени ал Келсинбектин айтуусу боюнча Болотту Бекназардын эң ишенимдүү адамы катары көрчү. Ал учурда бир жамандыкты сезген Бекназар тызылдап, жаны тынбай, кызы Айсулууну айыл кезип издеп жүрдү. Бул кыз кайда кетти? Эмнеге кетти? Кандай сырды алып кетти экен? Деген суроолорго жооп издеп, анын изин таба албай өзүнчө эле бара. Деги эч нерсени көз жазымда калтырбай баарын байкап жүрчү эле. Бирок үй бүлөсүнө келгенде, аялы менен кыздардын ички дүйнөсүнө, сезимдерине көп маани бербейт эле. Мына эми ошол кайдыгерликтин зыяны тийип жатыры. Болот да Бекназарга эч сыр бербей Айсулууну издеп жүргөн. Таппай жаткан киши болуп, Бекназардын ар бир иш-аракетине кылдат, тымызын көз салып жүрдү. Бекназар өз атасы экенин билгенден бери, апасы эмне себептен өлгөндүгүн изилдеп, иликтеп баштаган. Тааныган билгендерден, алыскы туугандардан сурамжылоо жүргүзүп. Болот үчүн азыр чындыкты табуу өмүрлүк максатка, атасына каршы жашыруун күрөшкө айланган. Ал эми Данияр болсо атасын ким өлтүргөнүн билгенден соң, Айжандын алдында ополтоодой күнөөсү бар экенин, бул кечирилгис аракет экенин билип, ичинен кыйналып жүрдү. Айжан эгер билсе, менден чындап баш тартат, мени кечирбейт. Анткени менин чындыкты билбеген катаал, анын атасын өлүмгө алып барган деген ойду ойлоодон өзү коркуп жатты. Даниярдын атасын ким өлтүргөнүнө Айжандын атасы Акмат аке күбө болгон окуя баягы флешкадагы видеодо айкын тартылып калган экен. Бар болгону ал киши жалгыз болбой, жанында дагы бирөөсү бар экен, шериктеши. Ошол экинчи киши Акмат акенин артынан келип, бир оор нерсе менен башына катуу урганынан Акмат аке да ал жерден эсин жоготуп, жыгылып калганын пайдаланып, тигилер из жашырып, бар күнөөнү Акмат акеге оодарып качып кетишкен. Алар Акмат акени оор кылмыштын жалгыз күнөөкөрү кылып көрсөтүшкөн. Акмат аке оор сокку алгандан улам эс акылын жоготуп, ошол күнү болгон окуяны толук эстей албай калган. Ошон үчүн ал дагы ошол кара ниет пландын курмандыгы болуп, күнөөсүз камалып кеткен. Жарым жыл өткөн соң Акмат аке акырындап ошол окуяны эстеп тергөөчүгө айтып берип, иш кайрадан жанданып, ачык каралат деп соту болоор күнү ал кокусунан жол апаатына учурап, ошол жерден жан берет. Ал окуяга катышы барлардын баарынын көзү тазаланып, бирөөсү өлүп, экинчиси жок болуп кеткен. Иш көмүскөдө толук далилденбей аягына чыкпай жабылып калбадыбы? Мына ошол оор түйшүктүн сыры Даниярдын ишин өрттөп жатты. Ал Айжанга чындыкты кантип айтаарын билбей турду.